майда ушундан эртең менен кечинде шыбайм, эртең менен күнүгө. Анан ичирдим да, ушу Марип айткандай кылып ичирип. Мына кече күндөн күнгө мындай жакшынака болуп баратат да. Өңдөрү карайып, эмелер кыйып-кызыл болуп, прям суу чыгып турчу да, майда болуп. Бирок кычышпайт. Анан бүгүн эртең менен карасак тим эле сон баягы кызарган эле. 3 күн болду. 3 күн ичти да. 3 күндө 3 күн сон болуп ичти. Эме кылды, анан аябай эме сен менин кудайымсың да деп мени эметип үйдө бар болчу эме озон, анан ушундан эме кылып бүгүн салып берип, анан бүгүн жумушка кетирдим. Ооба. 3 күндүн ичинде ушу результат пайда болду. Мына мен ушу башыма өттү да. Анан биринчи Марип айтып атканда мен ичип өзүм эме алайынчы. Каторду да жайы Анан кийин менен. мен башкага предлагать этейин дедим. Жолдошумду өзүм ушинтип айыктырдым да. Башы тим эле сон болуп калды. Какаштары жок да. Анан кызарып, точка болуп эле суу чыга берчү. Таптаза жакшынака кылып. Анан өзүңүздөчү? Өзүм мен азыр өзүм жакшы чувствовать этем, мындай бодрый. Анан мен алым кетип эле чарчап ушинтип өзүм да. Жумушка деле мындай көңүлсүз болуп барып, ушинтип. Азыр иштей берем, канча болсун Баш ооруп жейжем да. Башым ооруп, өмүр бою башым ооруп. Баш ооруп келет. Азыр пенталгинди мен андай эле жечим. Азыр мына пенталгинди жигичпей, үйдө турат коробкасын мен ичпей калдым уже. Бирок кээде баягы козгойт да, кичине ооруп барат, бирок пенталгин ичпейм, кайра жакшы болуп кетем. Анан Бир жума эле болду да. Бир жума эле болду. Бир жума өзүңүздүн ичкениңизге бир жума, жолдошуңузга 3 күн. Жолдошум 3 күндө результат алды. Мынау өзүп болот, рак 3 айда жеңгенден кийин. Сенин орнуңа просто үйрөнүп калды. Мен ушинтип айтам да. Ошондон эме аябай ишендим мен буга, аябай экен деп. Бүгүн келдиңиз анан биз